Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бул кайрылуум Ош облусунун тургундарына өзүңүздөргө маалым болгондой эле буга чейин 2-3 күндөн бери Ош облусунун зам губернатору Данияр Жаникеев менен жогорку кеңештин депутаттарынын ортосунда мындайча айтканда күрөш болуп атат. Ошол учурдан пайдаланып мен сиздерге ушул журналист катары bir ötünüçüm var. Ош облусунда bir дагы жетекчи мен көрө элекмин да. Ушул Данияр Жаникеевди кыдырып барбаган айыл өкмөтү, барбаган айылы мындайча айтканда калган жок. Бардык райондун ошол көйгөйлөрүнө чейин кирип, маселени угуп, маселени жеринен чечип келаткан жетекчилердин бири. Мына ушуну бүгүнкү күндө тепкилеп жогорку кеңештин тырмакчанын ичиндеги элиталары мындайча айтканда чабуул жасап атат. Урматтуу мекендештер, сиздер мындай учурда көз карашыңыздарды, позицияңыздарды, пикириңиздерди билдириңиздер. Өзгөчө Ош облусунун тургундары, сиздерге ошол жогорку кеңештин депутаттарына караганда ошол зам губернатор көп эмгек кылып атат. Маселеңиздерди угуп атат, маселеңиздерди чечип атат жеринен. Мен мурда кийин ал Данияр Жаникеев менен тааныштыгым болгон эмес. Бир жолу ошол Ош облусуна барып, Араван районундагы 18 гектар 19 соток жерди мурдагы УКМКнын экс чиновниги менчиктештирип, мыйзам бузуу жолдору менен алып алгандыгы тууралуу көтөрүп, коомчулукка алып чыкканбыз. Ошондо биздин иликтөөдө ошол губернатордон интервью алалы деп замынан алганбыз. Ошондо мен биринчи жолу көрдүм ошол Данияр байкени. Ошондо мен билдим, ал чындыгында мындай элге жакын, элдин маселеси дегенде биринчи орунга кое турган жетекчилердин бири экен. Мындан улам бүгүнкү күндө урматтуу мекендештер, сиздер коргоп алыңыздар. Ошол жемкорлорго жедирбеңиздер. Депутаттар, силер ал жерде бири-бириңерди колдоп, бири-бириңерди коргоп, бири-бириңерге жан тартып бара турган жер эмес ал жер. Силер ал үчүн алган эмессиңер мандатты. Силер элдин өкүлү, элдин маселесин чечебиз деп баргансыңар ошол жерге. Ал жерде бири-бириңерди отуруп алып, кызыкчылыгыңарга жараша колдобогула. Эгерде мыйзам алдында мен абдан ыраазы болдум. Аткаруу бийлигинде иштеп атса дагы ошол зам губернатор, депутат ким болбосун, мыйзам алдында бирдей. Эгер мыйзам бузса жооп берсин деп ачык чыгып атат. Азамат экен. Мына ушул учурда жан тартып ага тим эле өздөрү булуттан кийин коюп алып, жана депутаттар ошол жерде сүйлөп атпайбы, колдоп. Ошолорго мен айткым келет да. Силер ал жерде көптөп, силерде трибуна бар, ал жерде силер мындай бир мүмкүнчүлүгүңөрдөн пайдаланып аткаруу бийлигиндеги бир жетекчини жемелебегиле. Кайра силер тескерисинче колдошуңар керек эле, азамат экен. Мыйзам бузуу болуп атса баары жооп бериш керек эле деп айтыштын ордуна баарыңар чыгып алып, коргоп аны жан тартып жатып калдыңар да. Силерден көбүрөөк иштеп атат ошол зам губернатор болсо дагы. Ошону биз көрүп атабыз, билип атабыз эл. Ичине өзүңөрдү тартып алыңлар, урматтуу депутаттар. Анан ошол зам губернаторду бүгүнкү күндө мындай бир коргош бул элдин милдети. Ошол жемкорлорго жедирбегиле. Мен ошол депутат жөнүндө маалымат алдым. Нурбаев 10 жылдан ашык ошол жакта айыл өкмөт болуп иштептир. Инвесторлорду колдош керек деп жамынып атышпайбы? Алар инвесторлорду колдош керек албетте, каршы эмеспиз. Бирок мыйзам нормалары сакталышы керек. Ал жакта экологиялык, санитардык коопсуздукту сактабай эле жер кодекстерин одоно бузуу менен жерлерди берип койгонго ошол азыркы депутат Нурбаевдин тиешеси бар экендигин биз маалымат алдык. Кудай буйруса биз дагы эгерде бул иш
ушундай бир чиеленишсе биз дагы жерине барып дагы ал жактагы тыйындын берки бетин мындай бир депутаттар айткысы келбеген жактарды биз ачып, эгер мыйзам бузуу болуп аткан болсо жооп берсин ал депутат. Өзүнүн мандатына ишенип каалагандай мындай бир калчай береби бардык нерсени. Ошондуктан урматтуу оштук мекендештер, колдоп коргоп алыңыздар. Депутаттарга жем кылып бербеңиздер. Депутаттардан көбүрөөк пайдасы тийип атат ошол кишинин. Ошол инвестор деп айтып аткан кишилери бүгүнкү күндө одоно жер мыйзамдарын бузуп атыптыр. Ал жакта жанагындай Казакстан менен, Өзбекстан менен, коңшу өлкөлөр менен чек аранын ортосу казылып, зым тартылып атпайбы? Ошондой кылып казып, элдин малы өтпөсүн, жайыт болуп кетпесин деп ал жакты чочко чилгендей кылып чилип таштаптыр жерлерди. Мыйзамсыз ошол жакта Афганстандын жарандары жашап келиптир буга чейин. Ошондой маселелерди айтып ачыктап жерлер мыйзамсыз берилип кеткендигин көтөрсө, тым эле укмуш жанагы депутаттар коргоп жана депутатка жан тартып атат. Ошол достор, баарыңыздар көз карашыңыздарды билдирип, депутаттарга жем кылбагыла, бул жетекчини колдогула.